саламатсыздарбы? Биз Адилет командасы катышуучулары Тынычбек кызы Айлерим, Айкен Октурдан жана капитан команда Омарбек Ахаличевич. Биздин бул конкурска катышуубуздун себеби биз ушул видео тасма аркылуу адамдарга кандайдыр бир таасир калтырып кетели деп чечтик. Анда эмесе башка командаларга ийгилик. Башка окуучулар зордук, зомбулукту кандай түшүнөт? Зомбулук деген бул эмне? Кандай түшүнөсүз? Зордук, зомбулук деген бул үй бүлөнүн чырчадагы мантыгар. Жана анын кесепетинен адамдардын тагдыры жана психикасы бузулат. Коомдогу жана коомдогу гендерлик жана үй бүлөдөгү зомбулукту кандай түшүнөсүз? Коомдогу зомбулук бул бир адам экинчи адамга каршы мындай өзүнүн күч аракет кылып бир нерсесин тартып алуу деп түшүнөм. Ал эми гендеги зомбулук бул өтө эле башка. Сизге суу берсек, гендерлик жана үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу мыйзамдар менен таанышсызбы? Гендерлик теңдик деп айтылат. Себеби бул аялдар менен эркектердин укуктары жөнүндө, ушулардын укуктарынын теңдиги жөнүндө термин деп айтсак болот да, ушундай сөз. Ал боюнча мен жакшы эле тааныштыгым бар, ал боюнча окута келгеним. Себеби бул жерде зордук, зомбулук дегенде бул да сөзсүз эле гендерство эмес. Балдарга карата зомбулук, же болбосо аялдарга карата зомбулук деген болушу мүмкүн. Алар боюнча тааныштыгым бар. Сизге чоң берсек, гендерлик жана үй бүлөлүк зомбулукта күч болгон эмне болот? Ал адамды поддержка берип, ал адам өз окуусун алса жакшы болот деп ойлойм. Өлгөндө азыркы кадымга мындай бирөөнүн муктаждыгы же жардамы аябай керек болуп жатат, ошондой ойлойм. Сиз ушундай зордук, зомбулукка учураган окуучуларды же бирөөлөрдү көрдүңүзбү? Мен өзүмдүн жакын адамдарыман көргөн эмесмин, бирок телевизорлордо, жаңылыктарда же болбосо башка бир областтарда